Бул дүйнөдө адамга берилген кайсы бир нерсе болбосун, анын эң жакшысын каалайт. Кийим эң жакшы болсун дейт. Уна эң жакшы болсун. Үй эң жакшы болсун. Эң жакшысын каалайт. Эң мыктысын, эң сонун, эң чырайлуусун каалайт. Эгерде сиз кыямат кайым күнү бейишиңиздин дагы эң жакшысын кааласаңыз, эң бийигин кааласаңыз, анда Кур'ан-ы Каримди жаттоого аракеттениңиз. Эгерде сиз бул дүйнөдө Кур'ан-ы Карим жаттап жүрүп, Кур'ан-ы Карим жаттайм деген жүрөгүңүздө күйүт болуп, ар дайым аракеттенсеңиз, бул дүйнөдө ошол максатыңызга ийгиликтүү жете албасаңыз дагы, кыямат кайым күнү Аллах Таалам сизди өзүнүн берешендиги менен, каарылары менен бирге тирилди. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде мындай деген: "Юқалу ли сахибил Кур'ан, иқра вартaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها." Кыямат кайым күнү Кур'ан эсине айтылат. Оку жана бейиштин даражаларына көтөрүл. Жана Кур'ан-ы Каримди тартил менен, тажвид менен бул дүйнөдө кандай кооз окуган болсоң, ошондой окугун. Чындыгында сенин акыркы окуган аятың бейиштеги даражаң болот дейт. Алымдарыбыз ушул хадистин негизинде айтышат. Кур'ан-ы Каримде канча аят болсо, бейиште дагы ошончо даража бар дейт. Качан Кур'ан эси ар бир аятын окуган сайын бейиште бир даража көтөрүлө берет. Ушинтип, качан Кур'ан-ы Каримдеги акыркы аятты окуганда бейиштин дагы акыркы даражасына жеткен болот. Эгерде сиз бул дүйнөдө Кур'ан-ы Каримди жаттай албасаңыз, анда жок дегенде өзүңүздүн туугандарыңыздан бирөөнү же өзүңүздүн уулуңузду же кызыңызды Кур'ан-ы Карим жаттоого арнаңыз. Себеби кыямат кайым күнү Кур'ан жаттаган адам бейиштин кайсы бир макамына, даражасына жеткен болсо, эң бийигинеби же ортосунабы, кайсы бир бийик деңгээлге, бийик даражага жеткен болсо, ошол Кур'ан-ы Каримди жаттоосуна себеп болгон ата-энеси дагы ошол даражага жетет. Аллах Таалам баарыбызга ушундай ыйык китепти жүрөгүбүзгө сактоого, болбоду дегенде Кур'ан-ы Каримди жүрөгүнө сактаган каарынын ата-энеси болууга Аллах Таалам насип этсин.